Ош шаарынын 2026 жылга карата жергиликтүү бюджетинин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угуу болуп өттү. Ага шаардык кеңештин төрагасы Болот Бекбаетов, Ош шаарынын мэринин биринчи орун басары Оморбек Торобаев, бюджет, экономика жана өнөр жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы Кушпак Шаиев, шаардык кеңештин депутаттары, мекеме ишканаларынын жетекчилери, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар, активисттер жана шаар тургундары катышты. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекетибизде, шаарыбызда экономика көтөрүлүп атат, экономикага бир топ мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Ошонун негизинде жылдан жылга биздин бюджетибиз көтөрүлүп атат. Бул бир эле биздин шаарда эмес, республикада дагы бүгүнкү бюджет бир топ эсе алдыга көтөрүлүп аткандыгы, мамлекетибиздеги экономиканын өнүгүү темпи аябай жогору кетип аткандыгынын белгиси десек болот. Коомдук угууда Ош шаардык кеңештин бюджет, экономика жана өнөр жай маселелери боюнча туруктуу депутаттык комиссиянын төрагасы Кушпак Шаиев Ош шаарынын 2026 жылга карата жергиликтүү бюджетинин долбоору жана артыкчылыктуу багыттар боюнча кеңири маалымат берди. Ал эми Ош шаардык кеңешинин депутаттары маанилүү делген маселелерди колдоп берип келишкендигин айтты. Биз Ош шаардык кеңеши мэриянын сунушун колдоп бердик. Өзүбүз буга чейин дагы ал маселени көтөрүп жүргөнбүз. Мисалы айтып кетсек, Ош тазалык ишканасында апалар иштейт, көчө шыпырып, зеленхозда аталар иштейт. Алардын айлык маянасы абдан төмөн болчу. Биз Ош шаардык кеңеши ошолордун айлык маянасын 2026-га буйруса 2 эсеге көтөрүп бердик. Ошондой эле 2026 жылга карата бюджеттин жарандык анализи боюнча Интербилим эл аралык борбору коомдук бирикмесинин Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгак Мамасалиева баяндама жасап, Ош Свет муниципалдык ишканасынын 2025 жылдагы бюджетинин эффективдүүлүгү боюнча жүргүзгөн жарандык мониторингдин жыйынтыгы боюнча билдирүү жасады. Ал эми көбүнчө эле сарпталган нерселер быйылкы бюджетте бул коммуналдык чарбада иштеген сотрудниктердин зарплатасы, анан кийин ошол жолдору дагы эле каралган, анан ошол социалдык багытка көбүрөөк каралыптыр. Бул нерсе мен жакшы деп ойлойм. Жыйындын жүрүшүндө шаар тургундары, активисттер сөз сүйлөп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарттарды жакшыртуу, социалдык коргоо боюнча каражаттарды көбөйтүү жана ошондой эле жаңы конуштардын инфратүзүмдөрүн оңдоо, айыл аймактарында кош каржылоо долбоорун жеңилдетип берүү жана шаардагы коомдук транспорттун жүрүү жолдорун тартипке келтирүү, электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоо, ички жолдорду оңдоп түзөө, экологиялык тазалык маселелери боюнча бир топ сунуштарды айтышты. 2026 жылга бекитилген бюджеттин чыгаша бөлүгү жалпы багыттагы мамлекеттик кызматтар коргонуу, экономикалык маселелер, турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр, эс алуу, спорт жана маданият, билим берүү, ошондой эле социалдык коргоо тармактарына сарпталмакчы. Эми биздики өткөн жылга салыштырмалуу 21%га көп, бирок мурунку жылга салыштырмалуу 5%га аз. Себеби 2024 менен 25 салыштырганда 29%га көп былтыр бекитилген, быйыл 21% өсүп атат да биздики. Анан эми быйыл өзгөчө басым жасала турган жерлер, эмнеге ал 5%га түшүп кетти? Анткени айрым биз коммуналдык маселелерибиз, жанагы коммуналдык тейлөө деп коет, ошол жагыбыз кайсы бир башка ишканаларга өткөндүн эсебинен болот. Шаардык кеңештин төрагасы Болот Баетов жарандардын бардык кайрууларын эске алып, алардын сунуштарын шаардык кеңештин депутаттарынын кезектеги сессиясынын күн тартибине киргизүүнү тапшырды. Белгилей кетсек, 2026 жылдагы бюджеттин долбооруна ылайык быйыл шаардын бюджети 5 миллиард 205 миллион 536 миң 400 сомду түздү. Бул көрсөткүч 2025 жылдын бюджетине салыштырмалуу 1 миллиард 780 миллион 222 миң 600 сомго көп. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.